Эфирде сонун шоу долбоору, ардактуу көрөрманым, кайрадан жаңырган жаңы жумада сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Күздүн элеби ар бирибизди жан дүйнөбүздөн жылытып турсун. Тыштагы аба ырайы болгону гана, ал тыштагы аба ырайы эмеспи? Жан дүйнөбүздөгү аба ырайы ар дайым жылуу жана жагымдуу болсун. Кызматыңыздардан 1 сааттын алкагында Айзада Жамгырчиева болмокчу. Ардактуу көрөрманым, бүгүн өзгөчө күн экен. Таттуу сүйүүчүлөрдү экранга жакыныраак келиңиздер деп айтабыз. Анткени шоколад сүйүүчүлөр күнү эл аралык. Бардык шоколад сүйүүчүлөрдү, таттуу сүйүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Мисалы мен таттууну өтө жакшы көрө бербейм. Таттуунун ордуна ачкыл, кычкыл, ачуу нерсе болсо деп жигиттерге кичине сөз ыргытып кеттим окшойт. Анткени таттуу шоколад бергенче кышында даярдалган бадыраңды берсеңиздер деле боло берет. Анткени кээ бир инсандардын табитинде талаш жок деп коет эмеспи? Бүгүнкү күндө эфирде сиздерге эми таттуу тартуулай албасак дагы музыканын алкагында жана ошондой эле жагымдуу маектин алкагында сиздерге таттуу эфир болот деген кепилдик бермекчимин 100% деңгээлде. Ал эми эфирибиз таттуу болуш үчүн эфирди дагы ширин музыка менен баштап алалы. Заман тобунун жигиттери сиздерге шириним чыгармасын аткарып берсин. Андан соң студиядан кайрадан амандашабыз. Ал эми көрөрманым, таттуу сөз жанды эргитет экен. Жакшы сөздүн ордуна таттуу сөз ар бир көрөрманыбызды шириним ай деп мына ушул видео композиция менен эркелетип өтүүгө уруксат этиңиздер. Биздин эфирдин номерин эртеле айтып берейин. 39 21 83 39 20 64 сандары бүгүнкү конокторубузга болгон каалоо тилектериңиздер жана ошондой эле сурооңуздар болсо түз байланышка чыгыңыздар. Бүгүн менин студиямда конокто эң негизгиси таттуу сүйүүчү экен. Таттууну жакшы көрөм, шоколадты аябай жакшы көрөм дейт. Кыргыз эстрада ырчысы, аткаруучу Айгерим Ишим конокто. Кош келипсиз. Кош келдим. Айгерим, айта кетсеңиз, таттуунун кайсыл түрүн жакшы көрөсүз? Таттууну мындай бир күндө 24 саат жебесем болбойт деген адамдардын катарына киресизби? Ооба, негизи аябай жакшы көрөм таттууну чындыгында. Эң көп жегеним бул батончик шоколадтар. Ошолорду көп жейм го. Негизи баягы айым бир эле мырзалардын жүрөгүнө эмес, айымдардын жүрөгүнө дагы ашказан аркылуу дагы барса болот экен. Ошол себептерден сизге таттууларды берсе, демек жигиттер сиздин жүрөгүңүздүн орун алуусу мүмкүн. Ооба, ар бир эле айымга таттуу нерсе жагат го. Негизи эле белек катар берсе мага да жагымдуу, албетте. Таттууну берсе, андан 5 бетер дагы жагымдуу. Жакшы. Бардык айымдар деп атпайсызбы? Мисалы мен такыр таттууну жакшы көрө бербейм. Мага ачуу, анан камырсыз жашоо жок дегендейчи. Ошол себептерден көрсө айымдардын кээ бирөөлөрүндө дагы таттуу жакпай калышы толугу менен ыктымал экен. Мисалы билдиңиз беле ушундай фактты, таттуу адам баласындагы эндорфин деген бөлүктү атайын клетканы бөлүп чыгат экен. Бул эндорфин иштелип чыкканда адам баласы ушунчалык бактылуу болот экен. Бул эки эле жолдо гана иштелип чыгат экен. Эндорфин бирөөсү жакшы көргөн адамыңызды кучактаганда, өпкөндө, экинчиси таттууну жегенде. Ошол себептерден жаныңызда мага окшоп жалгыз болуп кучактай турган инсаныңыз жок болсо, анда жакын эле дүкөнгө бара калыңыз, дагы жакшы көргөн шоколадыңызды жей калсаңыз, эндорфин сизде болуп калат экен. А сиз ошондо азыр таттууну жеп аткандардансызбы же кучактап эле эндорфин алып аткандардансызбы? Таттууну жеп аткандарданмын. Азырынча. Ооба. Жакшы. Окшошпуз экөөбүз. Окшош эле экенбиз. Ай, мырзалар дейли. Мырзалар, эфирге чыгыңыздар, суроолор болсо айтыңыздар. Соңку учурда кандай чыгармачылыкта жаңылыктар болуп жатат? Айта кетсеңиз. Чыгармачылыкта жаңылыктар, жаңы клипти жакында чыгардым, сиздерден презентация кылып кеткем. Азырынча ошол эле, биздики ошол эле да жаңы чыгармалар жазылып атат, буюрса жакында даяр болот. Мен ойлойм да, мисалы кыргыз эстрадасында көбүнчө айымдар арасында конкуренция, атаандаштык өтө аз экен, ырчы айымдардын арасындачы. Анан ошол себептерден сизге дагы бул тармакта өзүңүздү көрсөтүүгө жеңилирээк болуп атабы же кандай? Ырчы айымдар аз деппи? Ал жагы деле бар го. Негизи балдарга караганда мырзага салыштырмалуу, анткени мырзалар чындыгында аябай көп го ырчылар. Анан эми жеңил деп деле айта албайм. Ар бир нерсенин өзүнүн орчулугу бар го. Ишилип аракет кылып келатам, анан элдер өз таразалайт. Чыгармачылыкта азыркы учурда мисалы эми адамдарды таң калтырыш өтө эле кыйын болуп калды. Ооба. Анан сиз кайсыл жолду тандап аласыз? Мисалы бир мырза сизге хайп кылып, кел экөөбүз мына ушундай хайп жараталы десе, ошол элдин сүймөнчүлүгүнө, элдин көңүлүн бурууга ушундай жол менен барат белеңиз же жок, мен өзүм чыгармачылыгым менен, чырым менен эмес, ырым менен эле таанысын деген ырчылардын катарын толуктайсызбы? Мен ошо негизи эле ошондой хайп деген нерселердин алысын баары эле байкаса керек, жаман көрөм. Анан кичинекей бир нерсе болуп мындай чыгып кетсе дагы ошого аябай переживать этип, мисалы кээ бирөө бар кадимкиде өздөрү жасайт, кээ бирөө бар мындай случайно бир нерсе болуп кетсе сүйүнүп, мейли хайп болуп атам деп бар го биздикилер. Анан мен наоборот аябай
переживать этем деп мындай. Мен негизи ошол хайп жакка жакын эмесмин. Анан өзүм эле акырын иштеп эле жакшынакай жүргүм келет. Ырым менен эле таанылгым келет дейсизби? Жакшы, таттуулар демекчи, кайсыл түрүн жакшы көрөсүз таттуунун, мисалы шоколадтардан? Аттарынанбы? Аттарынан, ММДНСти жакшы көрөм. ММДНС мага мисалы кээде сникерс жеген жагат. Ооба. Сникерс жакшы көрөм. Сникерстин аты кызык экен коюлган. Анткени сникерс деп биз эмнеге сникерс деп ойлоп калсак, ошол сникерсти ойлоп табуучу баягы киши атын кандай койсом деп ойлонуп отуруп, анан жакшы көргөн аты бар экен, мине турган аты бар экен. Ошонун атынан эле сникерс деп коюлуп калган экен. Анан дүйнө жүзүндө мынчалык таттуу, популярдуу болуп кетерин кайдан билиптир. Андан тышкары, мисалы өзүңүз кайсыл таттууну жасаганды билесиз? Же ырдаганды элеби? Чындыгында ушу таттуу жазган жагынан жокмун. Чын эле ачык айтайын. Тамактарды го жасай беребиз. Именно таттуу жана духовкага салып алып жасашат го, ошондой нерсе мен жокмун. Анан жакында эле ойлонуп аттым элем, курска барып койсомбу депчи. Жакында ойлонуп жатсаңыз, демек баягы сурамжылоо болмоюнча жооп болбойт да. Ошон үчүн жашоодо сизге мындай күйөөгө тийсемби деген жигит бар окшойт. Ойлонуп таттуу жасаганды үйрөнөйүн деп атыптырсыз. Жок, жигиттен деле эмес, интернеттен карасам баардыгы эле жазап эле киргизип ушинтип беришет экен. Ошондон улам кызык пайда болду да, кызыгып калдым. Анан керек болот да баары бир депчи. Анан курска катышып койсомбу деп аткам. Негизи өзүм чындыгында жасап көрбөптүрмүн. Блинчик жасаганды билем. Киреби ал? Тура кирет. Мен блинчик жасаганды да билбеймин. Куймак деп коет го, куймак жасаганды да билбейм. Анткени мен ойлойм, мисалы, адам эмне тамакты жакшы көрсө, өзгөчө айымдар, кыздар, ошол тамакты жасаганга аракет кылат болуш керекпиз да. А мен таттууну жаман көргөндүгүмө байланыштуу таттуу жасай албайт экенмин. Мен да ошо жасабайм, бирок блинчик жасаганды билем, азыр эстеп кеттим. Жакшы, мага караганда куймак жасаганды билет экенсиз. Бул жагынан сиз алдыдасыз. Ардактуу көрөрман, бүгүнкү эфирде сонун шоу программасында эл аралык шоколад сүйүүчүлөр, таттуу сүйүүчүлөр күнү болуп атат. Мына ушул таттуу жөнүндө кичине кеп кылып жаткан учурубуз, бизден дагы бир таттуу эң алгачкы көрөрманыбыз эфирге чыгып калган экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Дейин десем бизден тилекке каршы жок экен. Эфирде 39-21-83, 39-20-64 сандары, шаарыбыздын коду 0312. Териңиз байланышка чыгыңыз, суроолоруңуз, каалоо тилектериңиз баардыгын биз онлайн төз эфирде алганга даярбыз. Негизи эле баягы ыр тандап жатканда, чыгармачылыкта ушул ырым хит болуп кетет деп алдын ала пландаган ойлор ишке ашты беле? Жок, ошентип мен негизи пландай албайм. Ушуну ырдасам хит болуп кетем депчи. Жүрөгүмө жаккан ырды бирөөлөр айтып атса деле, аны ырдабай эле койчу, тиги ырыңа окшош го же башкачараак жаз деп айтат го, совет берсе укпайм да. Жүрөгүмө жакса мен ушул ырды ырдагым келип атат десем, барып жаздыра берем. Демек, кээ бир ырчылар мисалы той үчүн атайын ыр жаздырса, сиз той үчүн атайын ыр жаздырбайсыз. Эми той үчүн деп деле болгон учурлар, бирок именно хит болуп кетет же мындай деп эмес да. Жүрөгүмө жагат, жаздыра берем. Жакшы. Бизде көрөрманыбыз эфирге коштулган экен. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Алло, атыңызды айтып, сурооңузду же болбосо каалоо тилегиңизди айта берсеңиз болот. Атым Айзадан. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабы? Угулуп атат, атыңыз ким? Атым Айзадан. О, менин адашым турбайсызбы? Ооба, мен сиздерге чоң ийгиликтерди, ден соолуктарды каалаймын. Сиздердин эфириңиздерди бир да калтырбай көрөмүн. Ар бир конок, ар бир алып баруучу өзүнүн ишин мыкты билет. Анан экөөңүздөргө тең бир суроом бар эле да. Жашырбай айтып кетсеңиздер болобу? Жигитиңиздер барбы? Чоң рахмат алдын ала. Чоң рахмат, Айзада. Жигитиңиз барбы деген суроо сизге берилди окшойт деп. Сизге ыйгарып коеюнчу. Жигитим чындыгында азырынча жок. Азырынча жигитим жок, анткени бир аз өзүм эле билип эле бир аз иштеп алайын деген ойдо, эч кимди. Бирок сизге мындай сунуштагандар бар. Эми бар да. Жакшы экен. Мен болсо кийинки эфирде айтып берейин сизге жигитим барбы же жокпу деп. Эми кандай десек болот, эми бойдокчулуктабыз азыркы учурда, эми тилекке каршы дегенде мүмкүн бактыбызга жараша ар бир нерседен рахат алганды үйрөнүш керек экен. Анан азыркы учурдагы мисалы ушундай аламдашкан заманда, социалдык тармактар өнүгүп жаткан учурда сиз TikTok тартканыңызды дагы байкап калабыз, ар дайым көрөбүз. Анан TikTok тартууда сиздин атайын менеджериңиз барбы? Мына ушул TikTok'ту тартсаңыз деген сыяктуу, же өзүңүз карап отуруп эле TikTok'торду тарта бересизби? Жок, өзүм эле карап эле тартам. Негизи ошо TikTok'то көп эмес. Мен негизи башынан эле интернетке көп эмем жок экен, шыгым жок экен. Анан мисалы каалоом болсо кылам да.
тартып коеюнчу бүгүн деп анан атайын иштеп интернетке мисалы көп адам, то есть көп шоу дүйнөсүндөгүлөр кадимкидей иштейт го, мен аны жагат да мага ошентип, бирок өзүмдүн колуман келбей атат көп. Анан көңүлүмө келип калганда же ошол бир нерсени көрүп кызыгып калганда ушуну тартып коеюнчу деп эле тартып койбосом атайын отуруп алып кыла албайт экенмин да. Кылбайсыз. Жакшы. Айгерим, мен эсимде, сиз экөөбүз таанышканыбыз, бул мен дагы жаңы журналистикага алып баруучулукка келгенде сиз легендарлуу кыз бырактуунун курамында болчусуз. Канча жыл кызмат кылдыңыз, эмне себептен ал жактан кетип калдыңыз? Кыз быракта 2 жылдай ырдадым. Кеткен себеби ошол жалгыз ырдайын деп. Аякта жалгыз ырдабайсың да, пока контракт бүтмөйүнчө, группа менен эле жүрөсүң. Анан аябай жеке ырдагым келди. Кыз быракта чогуу ырдап жүрүп, эжекелерибизди көрүп, ырчы, анан аябай жалгыз ушундай бир ырдагым келди. Негизи эле ошондой оюм бар да, окууда окуп, анан ошондой ойдо эле чыккам. Жалгыз ырдайм, жеке ырдап чыгайын деген ойдо эле чыгып кеткем. Жакшы. Көрөрманыбыз бар экен, эми жигитиңиздер барбы жокпу деп сурабайт болуш керек. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Үнүңүздү кичине жогорураак чыгарып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Атыңыз ким? Менин атым Жиде. Ош шаарынан чалып аттым эле сиздерге. Кош келиңиз. Сурооңуз барбы же калуу тилегиңиз барбы? Ошо Айзада, сиз абдан мыкты алып баруучусуз. Ушунуздан жазбаңыз. Күлкүңүз эле ошо эфирде кандай сонун чыгып турасыз. Рахмат. Айгерим, сизге суроом бар эле. Бир күндө канча шоколад жейсиз жана канча акча коротосуз таттууга жана зыян деп эсептейсиздерби? Чоң рахмат. Рахмат. Сурооңузга өтө пайдалуу суроолордун бири болду окшойт. Бир күндө канча шоколад жейсиз, канча сом коротосуз, анан зыян деп ойлобойсузбу дептир. Негизи бир күндө мен негизи жакшы көрөм да. Таттууну жакшы көрөм, бирок аябай көп жейм дебейм. Анткени тим более өзү бир аз тыйып туруш керек болду. Анан азырынча аз эле, бир күндө бир жолу жейм. Азырынча аябай тыйыш керек болуп атат. Анан ошондуктан бир күндө бир жолу жейм. Бирок жебей калган күнүм деле болуп калат, бирок аз да. Анан акча короткон ошо канча жесем ошончо коройт. Анан кээде белек катар болуп калат, анда коротпойбуз. Анан зыян, албетте зыян кыз кишиге, тим более да кой. Зыян экенин билем, бирок айла жок, эми жегим келип атпайбы. Жегим келип атса кантейин дебейсизби? Жакшы, эми өзүңдү алдап коет го, жашоо бир экен, таттууну жеп кое берейин, андан ушул таттууну жегенден кийин анан диетаны баштайм депчи. Жакшы, ардактуу көрөрманым, эң мыкты суроолор болду окшойт. Чоң рахмат сизге дагы убактыңызды бөлүп эфирге чыккандыгыңыз үчүн. Анан уялчаксызбы деген суроо бергим келип турат. Негизи уялчаакка деле кирем. Уялбагандарга деле кирем. Жанында уялчаакмын дегенчи. Кандай десем, тааныбаган адамдардан болуш керек да. Ушу тааныбаган адамдардын арасынан кадимкидей тартынып эметип турам. Сүйлөй албай, баягы өзүбүздүн арабызда башкачамды сиз деле билесиз, баары эле билет кандай экенин. Анан бирок башка адамдардын жанынан кадимкидей башкача болуп калам. Демек, өнөр инсандары дагы ошончо элдин астында чыгып жүргөн ырчы айым дагы уялуу сезими бар турбайбы көрсө? Бул айымдарга тиешелүү эң бир жакшы сапат экен. Көрсө, мырзалар айымдардын уяңдуу болуп туруусун өтө жакшы көрүшөт экен. Анткени көздөрүн мындай өйдө тик көтөрбөстөн, ылдый таштап, мындай уяңдуу болуп турса, ар бир жигиттин жүрөгүнөн орун алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошол себептерден бойдок кыздар болсо, бойдокторго акыл үйрөтүп коеюн эфирден. Сиздер үчүн уяласың го чыгармасы менен Эрлан Андашевдин видео композициясы жаңырып өтсүн. Андан соң студиядан көрүшөбүз. Эфирде сонун шоу долбоору, бардыгы сонун болуш керек, сонун конок, сонун алып баруучу, сонун эфир деп тамашалап өтүүгө уруксат этиңиздер, ардактуу көрөрманым. Албетте, ар бир сиздер менен өткөрүлгөн түз эфирдеги эфирибиз өтө маанилүү жана баалуу. 39 21 83 39 20 64 сандары, шаарыбыздын коду 0312 байланышыңыздар. Айгерим, айтсаңыз, азыркы учурда таттуу жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Апаңыздын кайсыл таттуусун жакшы көрүп сүйүп жейсиз? Мамамдын булочкаларды жасайт. Сонун көп. Ошолорду жакшы көрөм, аябай. Булочкалары, булочка десе, булочканын жети келип кетти. Жакшы. Анан азыркы учурда айтып атпайсызбы, кичине таттууну тыйып турушум керек болуп атат депчи. Ошондой учурда үйүңүзгө ысык апаңыздын таттуу булочкасын жасап койсоң, кантип жок деп айтасыз? Ошондо болот.
ошондой болуп ошондуктан тыя албай жеп салып атабыз. Жакшы. Негизи эле чыгармачыл инсандарда баягы өзүнчө бир чектөөлөр болуш керек. Мен ушунча баягы килограммда болушум керек, ушундан ашпашым керек деген мисалы ал системадан сиз да өткөнсүз да, кыз бурак тобунда жүргөндө болсо керек. Ошо кыз буракта аябай катуу болчу да, тартипчи. Ошон үчүн аякта 50 болуп жүрчүбүз да. 50 килограммдан ашпай 48 болуп жүрчүк го, андай кичинекей болчу. Анан кадимкидей катуу болчу да тарбия. Жалгыз болгондо уже эч ким сени башкарбайт экен да. Айдабайт койду дейт э? Ай кой жок, жыргап каалаган жей берет. Анан ушундай болот. Жакшы, аш болсун эң негизгиси, э? Ардактуу көрөрманым, биздин эфирдин темасы дагы мына ушул шоколад сүйүүчүлөргө арналмакчы. Эгерде сиз таттуу сүйүүчү болсоңуз, кызыктуу фактыларды билсеңиз, бизге байланышка чыксаңыз болот. Мисалы, таң калышат да менин жакындарым, сен кантип эме шоколадсыз жашай аласың депчи. Мисалы, менин жанымда жүргөн дос кыздарым көпчүлүгү күндө сөзсүз бир шоколад жеш керек. Сөзсүз бир таттуу жеш керек. Ошондой эле мисалы, эмеден шоколаддан тышкары кайсыл тамакты жакшы көрүп сүйүп жейсиз? Мен картофельный суп. Ошону жакшы көрөм. Өзүңүз жасайсыз? Өзүм жасап, өзүм жейм. Мамам жасаганда аябай жакшы көрөм. Өзүм ошол тамакты аябай бир башкача түрүн үйрөнүп алгам. Башкача рецепттер менен, анан ошону өзүм сүйүп жейм аябай. Өзүңүз жасап алып, кубанып, сүйүнүп, молодец деп. Мындай нерсеге ишенесизби, Айгерим? Баягы кандай нерсени сүйлөсөң, кандай нерсени ырдасаң, ошол нерсе жашоодо болот деген суроо болчу. Көрөрманыбызга алгач берели, андан соң жооп беребиз. Алло, көрөрманым, сиз эфирдесиз. Алло. Дегенче эфирден кетип калган экен, менин суроомо жооп берип койсоңуз. Ошол нерсеге көп ишене бербейм. Анткени айта беришет го, мисалы, азап жөнүндө ырдай берсең, азапка көп чөгөсүң. Батасың. Ажырашуу жөнүндө ырдасаң, ажырашуулар көп болот дей берет го. Анан билбейм, мен андайга ишенбейм. Айттым го, жана ошо жүрөгүмө жаккан ыр болсо, койда азаппы эмне ырдай берем да. Бактылуулук жөнүндө деле ырдай берем, жүрөгүмө жакса болду, анан жанагы нерсеге ишене албайм. Алдыңыздан көчөдө кетип бара жатканда мышык өтүп кетсе, күнүм жаман болот экен дебейсиз. Баш кийимиңизди тескерисинен кийип, күнүм жакшы эле болсо экен деген инсандардын катарына кирбейсиз. Жакшы, жакшы. Негизи эле сиздин жашооңузда биз билбеген кандай мыйзамдар бар? Ар бир кыздын өзүнүн чектеп койгон нерселери бар го. Мыйзамдарбы? Мисалы, менде бардык нерсемди жакын досум болсо дагы көп нерсени айта албайм. Айтпаш керек. Деген нерсе бар. Ал сага келип кайра муш болуп тийиши ыктымал деген сыяктуу. Сизде ушундай нерселер барбы? Ошондой нерселер менде да бар ооба. Анткени досторуң көп, бирок баарын эле айта бербейсиң, ошо баары тең сага дос эмес да, негизгиси. Ошондуктан менде да бар ошол негизи принцип. Айта бербейм баарын эле. Мени ойлошот баары аябай ачык депчи. Характериме ушинтип ойлошот, бирок мен ачыкмын. Бирок баары бир жакта бир эме бар да. Шырма бар да, ошондуктан ошондой принциптер менде да бар. Жакшы. Эмнегедир бул теманы айтканда көзүңүздө капалыкты байкадым. Же бир нерсени эстеп кеттиңизби? Жок, анткени ошол нерсе жаман да, сөз ташып ушинтишет го. Мен ошондой нерселерди көп көрүп калдым, анан аябай жаман көрөм. Бирөөнүн сөзүн уксам дагы ошол жерден корком да, кадимкидей, ой, блин, айтпай эле койчу деп. Сөздү бурганга аракет кылып эле, мындай, деп эле ушинтип жакпайт да. Аябай интрига нерселерди аябай жаман көрөм. Жакшы. Ошондуктан жүрөгүмө тийип калган учурлар болгон да. Көзүңүздө байкадым дегеним мына ушунда. Анан мына азыркы учурда көз мезгилинде эме күзүндө, жазында кайсыл маалда болбосун айымдар өтө саркеш кийингиси келет. Анан күз келгенде эле баардыгыбыз кышкы күзгү кийимдерибизди алып чыга калабыз. Алып чыктыңызбы күзгү кийимдериңизди? Алып чыга элекмин. Алып чыга элек. Дагы деле шкафта турабы? Ооба, мамам ата-энемдин үйүндө. Анан алар алып келип берет. Ошону күтүп. Жакшы, эфирден көрүп атса анда алып келгенге даярдана бериңиздер. Жакшы. Айгерим, мына сиз менен бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип жетип калды. Аябай көп нерсени сурагым келди, көп нерсени билгим келди. Бирок айтылбай калган нерселер да болду. Бирок сизден караңызчы, убакыттын тез жетип калгандыгына. Эркин микрофон берейин, андан соң сиздин бир чыгармаңызга ортоктош бололу. Рахмат барыңыздарга, мен болгонуңуздарга. Силерге да рахмат, Азиза, көргөнүмө кубанычтамын. Буюрса сонун чыгармалар, клиптерди даярдап, жакшы иштеп аракет кылып атам, кылып келем, кыла берем. Ошол. Буюрса музыка телеканалына алып келебиз. Ооба. Дагы кезиккенче
жакшы туруңуздар деп. Коштошпойбуз, ардактуу көрөрман. Алдыда дагы бир биздин коногубуз бар. Ага чейин сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Кайсыларыңызды аткарып бересиз? Жаңы чыккан Азап деген чыгармамды аткарып берем. Жакшы, келиңиз, анда сахнага сизди узатып коюуга уруксат этиңиз. Ардактуу көрөрманым, албетте алдыңкы мүнөттөрдө мына ушул сонун шоу долбоорунда дагы бир айым менен шоколадты жакшы көрөбү, таттуу жашоосунда кандай роль ойнойт деген суроого жооп алмакчыбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Бардыгы түз эфирде баарлашуу, түз эфирде жагымдуу чыгарма. Сахнада Айгерим Эшим, тосуп алыңыздар. Жүрөктөрдүн бардыгын азапка салган Айгерим Эшим болду. Терең ырашылык билдиребиз. Ардактуу көрөрманым, жылуу кийиниңиздер. Эшик суук болсо дагы жан дүйнөңүздөрдө ысыктык болуп турсун. Анда эмесе биз болсо сиздерге видео композиция беребиз. Бир видео композициядан соң мына ушул жерде кайрадан көрүшөбүз. Бизде жаңы конок болмокчу. Тамган аткаруусунда Момпосуй видео композициясы.